Бишкек шаарын аралап өткөн Аламүдүн дарыясынын жээги 15-20 жылдан бери бир дагы жолу тазаланган эмес. Буга азыр гана өзгөчө көңүл бөлүнүп, уш тапта дарыянын жээгин тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Ал үчүн атайын техника дагы тартылып, жумуш эртең менен саат 9-дан кечки 6-7-лерге чейин уланууда. Жалпысынан 15 чакырымдан ашык жерди таштандылардан арылтуу пландалган. Жумушка экскаватор жана Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаалар тартылган. Күнүнө 35-40 адам ишке чыгууда. Жеринде иштеп жаткан оор техниканын айдоочусу Жаңгазы Усупаевдин айтымында, дарыя чындап эле таштандыга толуп калган. Ушул аябай толуп кеттир. Каналга. Ошону тазалап атабыз. Ошо тазалоосу жүрүп атат. Сезден баштап иштейбиз. Тазалап атабыз каналды. Тазалоо иштери Бишкектин муниципалдык ишканаларынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күчү менен ишке ашып жатат. Дарыянын жээгиндеги кургап калган бадалдар алынып, суунун ичиндеги шагыл топтошуп калган кум топурак чыгарылууда. Бир күндө 100 машинадай таштанды чыгып жатат. 85-100 машинага чейин, 100 рейске чейин жакын жерлер болгондо ошончо кетип калып атат да. Күнүгө ар бир машина 10 рейс кылып атат, 10, 12, 13 чейин. Общий биз тазалай турган Октябрьский районго караштуу 6800 вагонный метр завод Кумшагылдан баштап Лев Толстойго чейинки аралыкта. Дарыяны тазалоо иштеринин биринчи этабында 12 000 тонна таштанды чыгарылган. Ал эми экинчи этап башталган 4 февралдан бери кызматкерлер Аламүдүн дарыясын 13 000 тонна таштандыдан арылтууга жетишти. Тазалоонун негизги максаты жаан чачындуу мезгилде суу ташкындоо коркунучун алдын алуу. Тазалоо иши ушу Бишкек шаары үчүн аябай эле керек. Суу өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр сууда көп болот. Коопсуздук үчүн тазалоо иштери жакшы эле болуп атат да. Жээктери бекем эле, өзүңөр көрүп аткандай ал жерлерде турбай ошо грунттардын дагы ошо жээктерине неметип кетип атабыз, бетондор тешип кетпеш үчүн. Соңку мезгилде Бишкек мэриясы Аларча жана Аламүдүн дарыяларынын нуктарын масштабтуу тазалоону колго алды. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.